ушул мектепте ушу балдарыбыз эң жакшы билим алып, ыймандуу балдар болуп чоңое берсин. 6 класстык бөлмөсү бар. Кезинде ашар жолу менен курулган имарат 2 жыл аралыгында заманбап мектепке айланат. Мындай жакшы ниет менен бүгүн Базаркоргон районунун Могол айыл аймагында 2 кабаттуу мектептин курулушунун капсуласы салынды. Негизги каржылоо Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фондунан каралган. Жалпы сумма 46 миллион сомду түзүп, мында спорт залда курулмакчы. Чал байы чынында унутулуп калган айылдардын бирине кирет. Качан болсун Кайрылбай бул кызыл зонадагы деп көпүрөбүздө мектеп, бала бакча ушунун баардыгы тоскоолдук жаратып келген. Бирок мына жаңы бийликтен парта столдун отурган 15 эле балага расчеттолгонда, бирок ошого карабастан 3төн отуруп 25, 26, 27 бала бат окуп келген. Балдар 250дөн баштап азыркы күндө 350ге чейин көбөйүп кетип, биз уже 3 сменге отуруп калдык. Ыйыбызды айыл өкмөт, район, область болуп отуруп, мынакей азыр Абдусазар Токтогулович биздин ыйыбызды угуп, фонд развития тарабынан ушундай сонун 225 орунду, почти что 450 десек болот. И спорт залы мен иштегениме 30 жыл болду. Мындай спорт зал курулат деген ойдо болгон эмеспиз. Мындан сырткары Базаркоргон шаарынын Кызыл айылында жаштарды өзгөчө кубанткан саамалык орун алды. Жалпы айыл элин дени сак жашоого үгүттөп, аймакта спорттук комплекс пайдаланууга берилди. Бул үчүн да облустун өнүктүрүү фонду жакындан колдоо көрсөтүп, 4 миллион сомдон ашуун каражатын бөлүп берген. Калган 3 миллион сому жергиликтүү бийликтин өздүк салымы болгон. Шартка келгенде биз бирөөлөрдүн участкаларында бирөөлөр мен өзүм дагы участкамды айтсам болот. Ошол жерде ойночук, эки таш коюп алып ойночук. Өтө зарыл нерсе болчу. Эң жакшы иш-чаралардын бири болду. Көптөн күткөн спорт залга жеттик буюрса. Дал ушул айылда буга чейин бала бакча да болгон эмес. Облусту өнүктүрүүгө багытталган фонд бул маселени да чечип берди. Ал үчүн жалпы 15 миллион сом жумшалган. Анын 3 миллион сому өздүк салым. Аймакта бүгүн 50 орунга ылайыкталган бакча ачылды. Учурда 75 бала тарбияланууда. Биздин бала бакча ачылганга чейин биздин ошо Базаркоргон шаарында алыс болсо дагы ата-энелер ошол жака барып атышкан. Азыр эми биздин айылыбызда келип, өзүбүздүн айылыбызда бала бакча ачылып, ошол ата-эненин каражатында дагы кандайдыр бир ушу кичине болсо дагы жардам болду. Кошумчалай кетсек, 4 жыл аралыгында Базаркоргон районуна бул сыяктуу социалдык маселелерди чечүүдө өнүктүрүү фондунан 140 миллион сом бөлүнгөн. Аткарылып жаткан иштердин басымдуусу акыркы 1-2 жыл аралыгында жанданган. Буга чейин негизинен социалдык объектилер, ушу социалдык маселелер боюнча биз карап келгенбиз. 2023төн баштап жобо өзгөрүү киргизилди. 20% гана социалдык объектилерге биз каржылоону бере алабыз. Калган 80% бул экономикалык багыттагы каржылоо болуп саналат. Эми буга бир гана муниципалдык, мамлекеттик мекеме ишканалар эмес, бул жеке тараптардагы ушу экономикалык өндүрүш курабы же туризмди өнүктүрүү ушул багытта долбоорлорду алып келген болсо биз каржылап бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Быйыл Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фондунун бюджети болжолдуу 138 миллион сом деп бекилген. Бул сумма алдыда өзгөрөт. Иш жагдайга карап фондко кайра акча түшөрү пландалган. Кошумчалай кетсек, облусту өнүктүрүү фонду 2016-жылы түзүлгөн. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Базаркоргон району.